Салам достор. Кызыктуу фактылар рубрикасынын 4 сериясында дүйнөдөгү эң кичине өлкөлөрдү баяндап беребиз. Анда баштадык. 10 орунда Гренада өлкөсү, аянты 344 000 чарчы километр. 9 орунда Мальта, аянты 316 000 чарчы километр. Ал эми 8 орунда Мальдив аралдары, аянты 300 000 чарчы километр. 7 орун Сент Китс жана Невис, аянты 261 чарчы километр. 6 орун Лихтенштейн, аянты 160 чарчы километр. 5 орун Сан-Марино, аянты 61 чарчы километр. 4 орун Тувалу, аянты 26 чарчы километр. 3 орун Науру, аянты 21 чарчы километр. 2 орун Монако, аянты болгону 2 чарчы километр. Ал эми 1 орун кайсы өлкө деп ойлоп атасыздар? Албетте бул Ватикан өлкөсү. Анын аянты өтө кичинекей болгону 0,44 чарчы километр. Эми достор, бул өлкөлөрдүн аянтын биздеги облус эмес, район шаарлар менен эле салыштырып көрөлү. Мисалы, Кыргызстандын 40 районунун ичинен аянты эң кичинесин алып көрсөк, ал Талас облусундагы Манас району. Аянты 1198 чарчы километр. Ошондо бул райондун аянтына Гренада, Мальта, Мальдив, Лихтенштейн жана Сан-Марино өлкөлөрүн бириктирип кошсок да бир аз жетпей калат экен. Ал эми өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын аянты 160 чарчы километр. Ал кичинелиги боюнча 6 орундагы Европадагы Лихтенштейн өлкөсү менен барабар. Достор, кызыктуу фактылар жактыбы? Анда лайк белгисин коюп досторго таратабыз.